Ну, чтобы наша пасека размножалась, сейчас увеличивалась. Азыр биз энеликтерди алып чыгып жатабыз. Мындайча айтканда жаңы үй бүлөлөрдү жаратып жатабыз деп айтууга болот. Азыр ачып көрсөтөбүз. Воспитательница номер 5. Это кормушка. Вот здесь заложили мы маточник. Мында абдан жакшы энеликтер, чоң, элиталык. Бул жерде 40ка жакын энелик бар. Демек 40 үй бүлө. Анатолий Климов ары багып балчылык менен алектенгенине 40 жыл болгон. Эң алгач аралардан эмгекчилдикти үйрөнүүгө болот деген балчы кесиптеши Виктор Потлов менен азыр араларды май айындагы бал чогултууга даярдап жаткан кези. Здесь видите, как вот прибут маточники, как они... Бул абдан кызыктуу жумуш. Бизде Алманиядан алынып келинген породасы да эң мыкты энеликтер. Бул породадагы энеликтер балды абдан жакшы алып жүрөт. Үй бүлөсүн жакшы сактайт. Балды биз июнь айынын башынан баштап алып баштайбыз. Көбүнчө тоого чыгабыз. А мында болсо арылар өздөрүн гана бага алышат. Бир үй бүлөнүн арылары бир чыкканда 12 килограмм бал алып келишет. Кыргызстандык балчылардын көпчүлүгү да Кыргыз балчылар союзу коомдук уюмунун мүчөлөрү. Чет элдик ири дүкөндөрдү багындырган кыргыз балы Кыргызстандын дерлик бардык аймактарында чогултулат. Азыр балчылар мындагы араларды Ысык көл өрөөнүнө алып барууга даярдашууда. Кыргызстандын балы дүйнөдөгү алдыңкы өндүрүүчүлөргө атаандаш боло алат. Ат башынын алтын балы жапондордун табитинде болсо, Ысык атанын боз балы дүйнөлүк бал сыйлыгын багындырган. Өзгөндүн балы даарылык касиети менен белгилүү. Деги эле биздин аймактардан чогултулган бал эч кимди кайдыгер калтырбайт. Балчылар тарабынан чогултулуп келген бал алгач 40 градус жылуу жерде кармалып, ага арынын сүтүн аралаштырып, 1-чи, 2-чи, 3-чү болуп сортко бөлүнүп, таңга коюуга жиберилет. Мындагы кызматкерлер балды өз өлчөмү менен идишке куюп сатууга чыгарышат. Биз азыр эме мумия менен бал жасап атабыз. Ошого этикировка деп коет. Муну ушинтип чаптайбыз. Бул жерден мен алдын чаптап берем. Тиякта кыздар биякта контрольный деп коет. Как эме ошону чапташат и через датировка датасын коет. Ой, эми ден соолукка пайдалуу да бардыгы эле бар. Мисалы үчүн мумия менен жасалган бал бул адамдын сөөгүнө жакшы да, организмге жакшы пайда келтирет. 6 жыл болду. Дүйнө жүзү Кыргызстанды сапаттуу балдын мекени катары тааныганы кубандырат. Акмарал Аипова, Алтынбек Кубанычбеков, Таңманы программасы.